Бул сунушталган мыйзам долбоорун мен кече уктум. Анан эми мындай да, биз ар бир Кыргызстан жараны демократия мамлекеттебиз. Анан сен мындай кийин деп эч ким деле айтканга өзү акысы жок. Эми өзүңүз көрүп атасыз, сыртка чыксаңыз жылаңач, шортачан жүргөн аялдар жүрөт, аларга унчукпайт. Анан сакал койгондорго деп эмнеге биздин чоң ата мына сүрөттөргө караңыз. Биздин башкарган чоңдорубуздун баарын сакалы бар, Кудайга шүкүр. Эркек киши болгондон кийин сакал коет. Анан ал эжеден сурап да койбойт. Биздин шариятыбызда дагы, мыйзамыбызда да бар ал. Сакал койгон ал туура эле. Паранжа боюнча эми жүзүнү, шарият боюнча жүзүнү жабыш керек аял киши. Паранжаны эми эже кандай маанисин түшүнүп атат билбейм. Эми диндин иштеринде биз эми саясатта абайласак. Бизде Кудайга шүгүр 90% мусулмандар жашайт. Мына өнүккөн мамлекеттер дейбиз. Американы караңыз. Булар акчасына Кудай колдосун деп те жазып атпайбы? Россияны караңыз. Россиянын бардык чоң согушка бараткан аскер базаларында деле, же болбосо азыр армияларында өзүнүн поптору бар. Эмнеге биз светтикте эле четке кага беребиз? Жок, андай эмес. Биз коом, мусулмандар жашаган өлкөдө мусулмандын салт санасы, шариаттын өкүмдөрү чогуу эле жашап келип атпайбы? Биз эми жакында эле мындай 70 жылда өзгөрүп эле коомубузда аң сезимибиз өзгөрүп калдыбы? Ага чейин эмне жашап жүрдүк? Мында карабайсызбы? Ата энелерибиз кандай жашаган, чоң энелерибиз кандай жүргөн? Кичине тарыхка сарасап салышыбыз керек да. Анан биз эми ар кимдин өзүнүн эрки, керек болсо эми демократия өлкөсүндө жашап атабыз деп айтканга сөз укуктары, сөз эмеси бар. Бирок бул мыйзамга мен каршымын. Кесиптештеримди да Кудай буйрса ошого чакырып кетем. Эми ал эженин өзүнүн оюну, балким эжеге бирөө таңуулап аткандыр, мындан алып чыгыңыз деп. Мен туура эмес кабыл алдым. Мындайча айтканда, эми ушуга эле асылбай калдык да. Ар ким, мисалы үчүн мына, эми бизде мусулмандар деле сакалды мен көрөсүз да. Орустардын попторунда караңыз, сакалдары канчалык узун. Башка диндерди караңыз. Индияда караңыз, башка буддизмде деле. Бул эми сакал эркек кишинин сакалы да чыгып жүргөн, өсүп жүргөн, өстүрүп. Бирок аны тарап, жууп, тазалап, ар ким ар кандай өзүнүн акыбалына караша мындай жүргөн жакшы. Анан эми буну таңуулаган болбойт.